Мына азыр президентибиз соттук укуктук реформа жөнүндө, коррупция менен күрөшүү жөнүндө ал башкы багыттардын бири болоорун айтты. Бирок президенттин айтканын төмөнкү инстанцияларга, мамлекеттик кызматкерлерге жетпей атат. Коррупция кадимкидей уланып, гүлдөп атат. Мына маркум кесиптешибиз журналист Улан Эгизбаев көрүстөндөрдү сатуу боюнча маселени көтөрүп чыккан. Эми азыр Кыргызстанда ушу Бишкектин четинде, Бишкекте көр сатылбайт десең, бир дагы кыргыз ишенбейт да. Өкмөттө иштеген, мына өз өкмөттө иштеп аткан, министрликте иштегендер өздөрү жакындары көз жумганда барып көр сатып алып атпайбы, мүрзө сатып алып атпайбы ошоктон. Өздөрү сатып алып атат. Ошонун баары мына жакында Лен райондук сотунун судьялары ошол Улан Эгизбаевка инчерүү берип, көр сатылып атат деп айтып чыккан адамдарды, даттангандарды күнөөлүү деп таап, айыппулга жыгып коюптур. Силер эми ошону туура эмес маалымат бергенсиңер, Кыргызстанда Бишкекте көр сатылбайт, силер жалган сүйлөпсүңөр деп туруп, сот аны айыптуу деп таап, анын үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, акчалай айып салып коюптур. 20 000 сом төлөп бересиң деп. Эми ушундан кийин Кыргызстанда коррупция болуп атат, уурулук болуп атат деп бирөө жарым айтып чыгабы? Тескерисинче, ошо эл жүрөктүк кылып, тармактагы коррупцияны айтып чыккан адамдарга биз урмат, сый мамиле кылып, сен ушундай чоң былык иштердин бетин ачканга жардам бердиң, ачык айтып чыктың деп туруп, аларга биз сыйлык беришибиз керек да. Аларды кыргыз коомуна үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Силер мына унчукпай жатып албай, тармактагы коррупцияны айтып чыктыңар деп. Бул канчалык сенсациялуу телепрограмма болгон. Элдин баарынан сурап чыккыла азыр мына Кыргызстанда. Бишкектин четинде, Бишкектеги мына көр сатылабы, сатылбайбы деп. Кызылдай акчага сатылып атат. Мына мен дагы мына трибунадан айтып коеюн. Бүгүнкү күндө дагы ошол Улан Эгизбаевдин телепрограммасы чыккандан кийин дагы, мына бүгүн дагы кызылдай акчага сатып атышат. Ошол бир адамды, мына Улан Эгизбаев өткөндө баарыбыз ыйлап ошол жерде чыркыраганбыз. Өкмөт башчыдан баштап, президент анын ата-энесин кабыл алып, бизге мындай балдар үлгү кылышыбыз керек деп. Бирок анын жасаган ишинин бирөөсүнүн дагы жыйынтыгын чыкпадык го. Эми ушинтсек бизге эл ишенеби? Сөзүбүз башка, ишибиз башка болбош керек да. Каржы полициясынын тергөөсү абдан чабал жүрүп атат. Иш тергелип атат, жакында жыйынтык чыгат дейт, бирок чыккан жок. Эми ошол Улан сыяктуу балдардын жасаган эмгегин биз жалпы өспүрүм муунга, коррупция менен күрөшөм деген адамдарга, адилеттүү болумга умтулган адамдарга үлгү кылып көрсөтүшүбүз керек да. Тескерисинче алардын алып чыккан маселесинен жыйынтык чыгарбай атабыз. Каржы полициясынын башчысы Тайыров мырза мына өкүл балдарын, тууган уругун баарын жумушка алып, таза иштеп аткан балдарын кетирип, Финполициядан анын үй бүлөлүк башкаруусун орноткондун ордуна ушундай адилеттүү иштерди жасаса болот эле да. Муну биз баарыбыз тыкыр көзөмөлдөйбүз.